районымыздың социалдық бөлімдің басшысы. Қайдап та? Қамар алды. Су шықты ма? Бар болса жақсы екен. Шул жерде жашап жатқан. Квартира қатар, қарап тұр деп, уақытылы жашап тұр деген. Потолоктан суаға ба? Жақсысыңар, қандайсыңар? Жақсысыңар, қандайсыңар? Қанша балаңыз бар? Чөже. Гилем де жоқ па? Ооба, ушундай жашоо. Чөже. Жақсы элеби денсаулыгы? Жакшы, 3 айлык. 3 айлык ба? Гилем де жоқтыр ба? Потолоктан суағат. Қышында қандай атасыңар? Қышында. Ертеп шықтыңар? Айыл басшылар жардам берді. 2 ай пешкесіз жатып қалдық үйде. Айылдан тауып келдім пешкені. Крышадағы жақсы емес екен, тыныке де жетішпейді екен. Кеше ұшып кетті мұны қатар. Өзі қақтым қайра, жаңбыр жайып. Етте қойдым. Аяғыма теркірді, мен қағып. Шындай туғандар. Эми айтып берсеңиз. Мен Ажибекова Элиза Орозбековнамын. 2 балам бар. Үйүбүз жок. Бирөөнүн жеринде Орто Сай участкасында бирөөнүн үйүндө жашап жатабыз, квартирада. Силерден суранарыбыз, ушу кичине бир комната болсо да кичине үйгө жардам берсеңиздер. 2 балабыз бар. Аябай турмушубуз оор. Жашыңыз канчада? Жашым 36да. Өзүңүз кайерде туулуп өскөнсүз? Өзүм Субаш Арпачыда туулуп өскөм, Советскийде. Кандай болуп бул турмушка калып калдыңыз? Ушул акыбалга келип калдыңыз? Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз? Ата-энем өтүп, ушундай даражада акыбалга. Бир туугандарыңыз бар жокпу? Бир туугандарым бар. Алар кандай жашоо турмушу? Алардын жашоосу да мынчалык эмес, өзүнө түзүк. Алардан жардам жок бирок. Жардам жок, өзү менен өзү. Өзү менен өзү. Иче турган сууңар кандай болуп атат? Бул чоң балаңарбы? Салам алейкум. Кандайсың? Атың ким? 5 жашта. Мактыбек? Жакшы. Мактыбек. Кийимдери кандай болуп атат булардын? Кийимдери бул жагака жардам берген Сосфонддон. Сосфонддун башчысы мына. Чоң рахмат айтабыз. Кийимдери. Ооба. Булардан разыбыз. Өзүңүз да бир-эки ооз сөз айтып койсоңуз булар жөнүндө. Мен сонун башкармалыгынын жетекчиси болом. Бул турмуштун оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөр катары бизде каттоодо турат. Ажибекова Элиза башында биз аныктаганда үй-бүлөдө балдардын метрикасы жок, өзүнүн паспорту жок болуп катталганбыз. Ошондон баштап каттоого алып, биринчи Ажибекова Элизага паспорт алып бергенге жардам бердик. Андан кийин ушул баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берүүгө жардам бердик. Андан кийин бул үй-бүлөгө аз камсыз болгон үй-бүлө катары үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун чыгарып бергенбиз. Ар кандай гуманитардык жардамдар келсе, ушул каттоодо турган ушундай үй-бүлөлөргө беребиз. Ошонун ичинде Ажибекова Элизага да тынбай кабар алып, кышындасы отун суусунан, продуктусунан, кийим кечесинен, мен өзүм соц кызматкерлер, үй-бүлө жана балдар коргоо бөлүмүнүн башчысы өзү келип дайым кабар алып турат. Анан азыр да ушул бул ар жерде мурун Тегирменде жашап жүрүшкөн. Азыр бул жерде да турмушу шарты жакшы эмес. Ушул колунда бар үй-бүлөлөр жарандар болсо, ушундай жарды үй-бүлөлөргө кичине 2 комнат үй салып бергенге мүмкүнчүлүгү болсо келип колго ушул жардам берип койсо жакшы болот. Рахмат сиздин эмгегиңизге, кызматыңызга. Сиз өзүңүз орус жакшы иштей албайсыз. Мен Кулуев Калдарбек Тешебаевич, 61-жылкымын. Аскерге кетип, воздушный десантта 60 сантиметрлик танкалармен түшкөндө ямага түшүп калдым. Баштар жарылып, крыша кыйла кетип калган. Бирок 2 баламдын жүзүнө
күчүм жеткинче багышта аракет кылам. Şu 14 жылдан бери үй жайыбыз жок, абдан кыйналып, зак жерде жатып атабыз. Туугандар силер мага жардам берип коюшуңар турат. Баласы карап көчөдө калбасын. Рахмат. Туранабыз. Кечиресиңер. Туугандар ушундай жашоо турмушу бар экен. Ушул жанагы коомдук үйлөрдү ушуларга салып берсек, куруп берсек, жашоо турмушун ондоп. Булардын да эси келсе чык дейт да бул жактан. Ооба, так чыкты атат. Чыкты атабы? Аха. Жана тиги бактар менен сатабыз, эмне болду деп атышат да эми. Тургула деп. Бизге айта албай, жүзө адамдарды алып келип, саттым ушунча ушулар менен сүйлөшөбүз. Бул кудукту ишке салына элек экен да. Муну куйганга дагы 4 жыл болду. сууну ташып ичип атасыңарбы азыр? Мунерден ташыбыз, айдагалдардан ташыбыз. Коюшту. Кырып коюшту свет. Свет жокпу азыр? Ошо 3 айдан бери свет жок. Түн. Түшүнөсүз. Ооба. Чөнтөмдө болсо тууган. Үй жайың болсо тууган. Мен туусын айтам да, алла кетсе деле. Ооба. Аларга деле аппен капамын да. Турулуп калганда силер куру келе келгиле. Мына эл ичинде тууганы бар деген эсеп болсо болду десең бирөөм кебет. 3 тууганым 1 жылда болду. Подработкаларыңыздын акчасын беришеби, беришпейби? Берет. Анча берет. Ким койдуңар мунун? Мухаммед. Мухаммед, о, пайгамбардын аты экен да. Өмүр узун болсун. Ден соолугу жакшыбы? Жай баягы. Эмне болду башына? Неме? Биз ошол бир жерге участок алып туруп, анан ошол жерлерге ошол жанагы жабыркаган адамдарга, колунда жок адамдарга ушу үй салайлы деген ниет кылып атабыз да. Рахмат. Атайын бир азыр участок караштырып койдук, ошол жерди сатып алып, буюрса ошол үйлөрдү курабыз. Ошого Ооба. сине жардам берип койбосоңор. Абдан закта калып калып, балдарым кесел болуп калабы деп. Рахмат. Чыдап берди. Болду. Ушул Орто Сай айылынан участок чек карап койдук. Буюрса ошол жерди сатып алып, анан ушундай жабыркаган үй бүлөлөргө, колунда жокторго үй салып берсек деген ниет. Ошого каражат чогулсак. Мына жолдор ушундай экен да. Ушундай үй бүлөлөр бизде канча районда? Мында үй бүлөлөр аразы биздин каттоодо 8 үй бүлө турат. 8 үй бүлө. Мында өтө шарттуу. Өтө шарттуу орлор, Аха. Кандай жардам болуп турат, алардан жардам берип турат. Орозонун күндө дагы житер келип ушул калдар экени тартып орозо битерди ушуларга бергиле деп кайрылып Москвадан ушул жерде кайдыгер карабаган биздин жарандарыбыз акча каражатын колунан келишинче 500 сом, 300 сом, 2000 сом кылып беришкен. Билбейм. Матмусаева Гүлзада дегенден, Өлмөс дегенден азыр кайерде жашап атканын билбейм алар. Туруктуу турушпайт да. Бир күн бир квартирага барсаң ошол жерде жашап аткан болот. Мына участок. Терегинде үйлөр бар. Мына шагал төгүлгөн. Мына кенен жер. Ушул жака бир 10 үй бүлө батса керек. Мына аркы бурчка чейин. Мына туугандар ушул жерге үй салсак болот. Жанагы жабыркагандарга, үй жокторго, жашоо турмуштан кыйналгандарга коомдук үйдү салсак болот. Мына столбадан коюш керек болот да. 2 же 3 столба койсо. Суу келип калган, таза суу, как раз. Бул жашап турат экенсиз да бул жерде? Уялгыча. Уялгыча. Канча балаңыз бар? 3 кызым бар мына. 3 кызыңыз. Жолдошуңуз? Ажырашып. Канча жыл болду? 3 жыл болайын. 3 жыл. Ал эч кам көрбөйт абы? Үйлөнүп алган. Бир кызы бар. Кызы бар. Кабар алып турабы? Алимент төлөйбү? Алимент төлөбөйт. Пособие эми алып атасың, пособияны? Аракет кылып атасың. Ага чейин алган эмессиз да? Bir жыл алганбыз, 6 ай алгам. Кирип көрө берсек болот да? Бирле бөлмө турбайбы? Потолоктон. Не болду? Чоңураак үйгө көчкүңөр келет абы? Чоңураак үйгө көчкүңөр келет абы? Шарты бар. Атың ким сенин? Умар. Сен? Экоуз 3. Атың ким сен? Мен Газеля Алия Ханифович. Ошо. Сиздер кеткен өкөл. Ойнап кетебиз. Сен кошунан баласыңбы? Жакшы. Ушундай экен туугандар. Акыбал. Так.
биздин райондун соц тармактын башчысы. Бүт ошол азыр кыдырып жүрөбүз. Кайсыл жерде муктаж адамдар. Бул жерде эжекебиз жашайт экен. Көп жылдан бери мектепте кызмат кылган. Бул эжебиздин да үйүн кошуп кетсек болот. Мукарам эже. Уктап атасызбы? Кандай жакшысызбы? Мен Айбек. Келдик. Кабар алып коеюн деп келдик бул жака. Мына ушинтип кошуп жасап алганда ардагер мугалимдерге кам көрүш керек. Мындай өзүнүн жеке үйү жок, ошо частный бир жерден участок алган экен, ошол үй курганга каражат жок. Мына эжебиз. Эжеке кандайсыз? Жакшысызбы? Эжеке канча жыл эмгектендиңиз, мугалим болуп? 48 жыл. Өкмөт тарабынан үй берилген жок, эчтеке берилген жок. Эми буйруса. Да бир карындашыбызга барып азыр жагаңызга келдик. Аты жөнүңүз анан Жамал. Ошо үй боюнча кайрып атам, ошо президентке жардам кылып бир комната болсо дагы мына балам экөөбүз үйүбүз жок, азыр кыйналып атабыз, калбай. Бир комната болсо эми жардам кылса жакшы болот. өзүңүз иштебейсиз, башка кылбайсыз. Балам менен азыр 6 айлык балам бар, иштебейм. Бир экинчи турмушу менен ушинтип бир балам менен ажырашыптым. Турмушкен эми издедим анда. Ооруп четкен да. Турмушка чыгып алдым. Ал жактан, күйөөңүз жактан жардам жок. Жок, биттем жардам жок. Айтсам, роддомго берип сал, бага албайсың, роддомго тапшырып сал деген сөздөр бар. Күйөөм деле айткан сөздөр бар. Бунун атасына барып кечен жардам сурасам, баптыр беремин деп бошобойдум, бербей койду. Алиментке берейин деп эми аракет кылдым да. Иштек алгам, пособиям, алиментем алгам. Кичине үйгө жардам болсо, үй алсак берем, бөлүнчү. Азыр эжебиздин акыбалын көрдүңөр, жашоо турмушу өтө оор экен. Жада калса светин үзүп кетти 3 ай мурда, жана карыз төлөбөдүңөр деп. Анын иче турган суусу жок экен. Кудугу ташка толгон. Кошуналардан ташып ичишет экен. Жашоо турмушу өтө оор. Ушундай жарандарыбыздан дагы 8 адам бар экен. Соцпомощтун башчысы менен издедик, таппадык үйлөрүн. Буйруса эртең жума намазга келип калат деген ниеттебиз. Аралатып келип турушат экен. Аралатып соцпомощка да келип кабар алып турушат экен. Карындашыбыздын видеосун көрдүңөр. Алар дагы биринчи категорияга кирип калат. Ошолорго мына табылган участкага сөзсүз коомдук үйлөр салып берсек, ал үчүн сөзсүз жүрөгүңөрдөн чыгарып, садака иретинде, жардам иретинде сөзсүз ушул жарандарыбызга жардам берсек, М-банк номерин киргизип коем, ошолго колуңардан келишинче тезирээк каражатты чогултуйсек, садака бул бейиштеги теректин тамыры дейт. Анын бутактары бул дүйнөдө чыгып турса, ошол бутактарын кармаган сөзсүз бейишке кирет дейт. Сөзсүз Алла ыраазычылыгы үчүн колдон келишинче жардам берсек. Анан атайын фонд негиздедим. Минибустан буйруса жакында чыгып калат. Ошол фонддун 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул жардам, экинчиси бул өнүгүү, үчүнчүсү бул коопсуздук. Ошол биринчи бөлүгүндө, жардам бөлүгүндө бүтүн Кыргызстанда бир дагы үйсүз жаран калбасын деген максат койгом. Силердин күчүңөр менен, кыргыз элинин күчү менен Кудай буйруса ошол максатка жетебиз деген ниеттебиз. Биринчи кадам бизден, ар жагы Кудайдан дейт. Сөзсүз ошол демилгени колдоп берсеңер туугандар, садака сурагандыкы, анан тараткандыкы дейт. Эгер колдон келсе башка жактан да каражат чогултуп, ошол фондко жардамдашсыңар. Точно акчаны чачпай, ошол участкаларды таап, башка региондордон, райондордон 43 район болсо, бардыгын эгер демилгечи адамдар болсо, фондко мүчө болом дегендер болсо, сөзсүз мага чыгып койсоңор, демилгечилер. Ошол районуңарда биринчи категорияга өтө жабыркаган үй бүлөлөргө үй салып берсек, экинчи категория жанагы турмушунан ажырагандар, бир туугандар болсо дагы, бирок бир туугандары карабай, өтө оор акыбалда жашагандарга киргизсек. Сайып Айбек деген инстаграм баракчама кирсеңер, ошол жерде эски тажрыйбам бар, ушул сыяктуу долбоор жасасак. Бул негизи жанагы аймактарды өнүктүрүү программасынын негизинде жасалган. Мисалга молочный ферма болсо, ошолордун жашаган айылы болмок да, мындай болмок. Эми ушул долбоорду колунда жок жарандарга, кыйналган жарандарга ушул сыяктуу долбоорду жасасак да, мына кененирээк көрүп алсаңар болот бул жерде. Туугандар, ушул маалыматты таратып, колдон келишинче ушул каражатты тезирээк чогултсак,
ушул сыяктуу долбоорлорду аймактарга жасасак да, таратсак.